Я смотрел этот фильм. Үй куруш үчүн мен кредит алуум керек. Для строительства дома мне нужно взять кредит. Түн салкындык алып келди. Ночь принесла прохладу. Прохлада салкындык, а принесла алып келди деген сөз. Эми ушул обвинительный падежге тиешелүү кээ бир эрежени бул көпчүлүгү чаташтырат, ушуну жакшылап эске тутуп алалы. Бул эреже этиштерди кандай колдонуш керек, этиштердин мааниси жөнүндө. Этиш сөздөрдү билебиз да, бул этиш сөздөр кыймыл аракетти билдирген сөздөр. Ушул кыймыл аракетти билдирген сөздөр обвинительный падеж менен колдонгондо кандай болот экен, кайсы сөз менен кайсы сөздү колдонсок туура болот экен, ошол жөнүндө айтабыз. Надеть, кийүү деген сөз. Надеть что? Эмнени кийүү? Пальтону, көйнөктү, юбканы, тапочканы, шапканы кийүү. Надеть что? Надеть пальто, платье, юбку, тапочки, шапку. Надеть өзү. Надеть деген сөз бул өзү кийүү, өзүнү кийүү деген сөз экен. Ал эми одеть деген сөз кийинтүү, бирөөнү кийинтүү. Бул өзүнөн кийин кого деген сөзгө жооп сурайт экен. Мисалы, одеть кого? Одеть ребенка. Кимди кийинтүү? Кимди? Баланы кийинтүү, куклу, курчакты кийинтүү, жену, аялын кийинтүү. Барго айтышат го, аялын жакшынакай кийинтет деп. Он одевает жену очень хорошо, стильно деп коебуз. Ошондой эле снять, чечүү деген сөз. Бул чечүү. Чечүү эмнени деген суроону талап кылып турат, суроого жоопту талап кылып турат. Мисалы, снять что? Снять пальто, снять плащ, снять туфли. Ал эми раздеть деген сөз чечинтүү, бирөөнү чечинтүү экен. Раздеть деген сөз мына кого, кимди деген суроого жоопту талап кылып турат экен. Мисалы, раздеть кого? Ребенка, баланы чечинтүү, больного. Раздеть больного, оорулууну чечинтүү. Ошондой эле расчесать, таро. Расчесать, таро деген этиш, бул дагы эмнени деген суроого жоопту талап кылып турат экен. Расчесать что? Волосы, шерсть, мех. Чачты, жүндү, мехти таро дейт, тарасак болот экен. Ал эми причесать деген сөз, причесать деген этиш, бул деле таро, бирок бирөөнү тарап берүү, бирөөнү тарап берүү, кимди тарап берүү, кимдин чачын тарап берүү дегенди билгизет экен. Кого? Причесать кого? Девочку, бабушку. Кимди тарап берүү? Кызды, апанын, чоң эненин чачын тарап берүү дегенди билгизет экен. Бул надеть жана одеть деген глаголдорду, ушул этиштерди көп чаташтырышат. Бул маанисин жагын кайталап билип алыңыздар, себеби алар маанисинен айырмаланат. Да, туура эмес колдонсок сөзсүз түрдө ката болот. Тапшырма. Прочитайте текст. Повторите новые слова. Ученые выделяют два вида памяти. Это кратковременная, моментальная и долговременная, стабильная. Способность запомнить сразу цифры, факты, слова составляет кратковременную память. Чтобы запомнить надолго, необходимо повторять информацию. Ушул сөздөрдү үйдөн кайталап окуп, үнүңөрдү чыгарып, жаңы сөздөргө көңүл болуп, көбүрөөк кайталаңыздар.